Салафан сулафандары жыты бизге жашоо мүмкүнчүлүгү жок болуп баштады уже. Бул жер жайыт жер экен, Ооба, жайыт. Азыр таштап атканыңар эле ушунчалык болду ушу. Айыл өкмөт баш болуп жайыт жерин нотуп атсаңар, анан кийин башка адамдар эле кылат да көрүп турат. Жана частный поликлиника биздин өзүбүздүн тынчтыкта бар. Ушунун мусорлары каяка кетип атат деп ойлойсуңар? Бул жерде медициналык атыктар дагы турат. Өйдө жагында кыскасы ушул жерде терилерди ырыткан экен. Ар кандай жугуштуу оорулар мал аркылуу жугушу мүмкүн. Алардын катарында адамды өлүмгө алып келген Сибир язвасы дагы бар. Бул жерде нелегальный документ деген жок эчтеке. Чабылып турган пластиктер бардыгы акча. Тегиздеп, кара жер кылып койсо болот. Жер болбойт. Тозуп коюш керек. Болбойт, антип жер болмок эле. Новополовка айыл өкмөтүндөгү каналдагы канализация бизге жергиликтүү тургундар кайрылып атат. Чакырышты. Азыр биз бияктын маселеси көйгөйү эмне экенин сиздерге баяндап беребиз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Айтып бериңиздер, эмне маселе болуп атат? Бизде биздин Новополовка айыл өкмөтү боюнча бизде тынчтыкта жашайбыз. Ушул тынчтык боюнча неме эки көйгөй болуп атат да. Бизде мусор биякта мусорубуз бар. Канализациябызды ачабыз деп ачат да. Айыл өкмөткө канча жолу кайрылдык, бирок деген жыйынтык болбой келатат 3 жылдан бери. Мусор боюнча дагы ошондой жыйынтык болуп атат. Былтыртан аябай өрттөнүп атты эле, бирок деген ошо Улукбек жанагы немелер иштеген маалда кичине түтөбөй калдык элек, эми кайрадан башталды да. Эми биздин экинчи көйгөйүбүз мусор маселеси да. Бизде мусор маселеси бул деле ошо 3 жылдан бери эле чуркап жүрөбүз да. Негизи деген аябай түтөп атчы. Азыр эми түтөй баштады. Былтыртан кичине түтөбөй калды эле, анткени ошо Самат Отунчиев ушул жерди каздырып, чоң яма кылып каздырып, анан көмдүрүп баштаганда мунучу. Анан кийин бул жерде тынчтыкка эле эмес, мына Алтын Ордого дагы зыян тийгизет. Анткени Алтын Ордонун эли менен кошо чыгып аттык эле да, мусор боюнчачы. Каршы болуп. Элдин баарына ошо түтүндүн баары ушул жака келет. Бизге шамал менен келет. Тиги жака постоянно каптап турат да, ошо. Анан түтүнүбүз аябай эле болуп калды азыр. Эми кайра мурунку кейпибизге кайра келип атабыз да. Анткени бизге деген айыл өкмөткө чейин барып арызданганыбызда ушу биякты вообще түтөтпөйбүз деген убада берген. Ал эмес, депутаттарыбыз да келди эле. Жана Самый Кожо, биздин өзүбүздүн эмебиз Аманкан байкебиз баары келишип, ушул жерди 5 айдын ичинде жаап беребиз дешти эле. 5 ай эмес, азыр уже андан уже 5 өттү да. Бирок жапкан жок да биякты. Негизи бул жакка таштандылар эмне болуп келип калды? Илгертен эле бар беле? Мурун неме элдин ичинде эле болчу мусорубузчу. Анан ошол жекин кайрылып отуруп, анан жер жок деген маселе чыккан. Анан ушул жер жоктон эле ушул жерге алып келип туралы, бирок убактылуу дешкен. Ошол сатып алды деген неме айыл өкмөттүн убагында болчу. Анан эми кайра эле биз түтөй баштайбыз, эми анан ар деле кайра толсо түтөйбүз да деп чыкканыбызда, жок, буну убактылуу, кийин кайра бир дагы жер чыкса биз алып кетебиз дешкен да. Ошо менен алып кетишкен жок, ошол бойдон ушул жерде. Ушул жерде түтөй эле. Тийиштүү жер анан. Бул Новополовка айыл өкмөтүнүн эле жайыт жери да. Жайыт жерге жайыт жери да. Биякта бүт жайыт жерлер, алар деле айтып атышат, мына биякта жашоочулар бар да, өздөрүнүн жайыт жерлери да. Алар деле айтып атышат, салафаныбыз деле жатат ошол жерде, бизге деле кыйын депчи. Уйларыбыз ушул жака кетет. Мисалы үчүн уй баккандарыбыз бар бизде делечи, 2-3 уй баккандар бар. Ошолор ушул жака эле айдашат. Кесүүсү келет, этиги немеден Карсакованын немесиндеги түрктөрдүн кесүүлөрүнүн баардыгын ошол жерге келип кайтарышат да. Кайтарганда ошол жерге эле кайтарат. Андан башка жерге кайтаруучу жер жок дейм. Ошол жерге эле алып келет. Мына бердин канализациянын суусу келсе, ошону тебелеп тепсеп жеш мүмкүн. Мусорубуздун немеси, салафан сулафандары жыты, эми канализациябыз келсе, анын жыты иш кылып бизге жашоо мүмкүнчүлүгү жок болуп баштады уже. Жакта иштейсиз да байке? Ооба. Ким болуп иштейсиз? Жерде ушул санитарный полигондон инженер. Кайрадан. Биз расмий катталган журналистпиз. Жакшы. Белгиле. Бул жака эмнелер ыргытылып атат байке? Ыргытылып
Кандай таштандылар кирип атат? Беке ошо жана үйдөн чыккан айылдын мусорлары, анан жанагы ТБО деп коет го. Негизи талап боюнча ошо муниципалдык таштандылар ташталыш керек, Ошо. Андан башка кирген жокпу терилер? Андан башка алар кирбейт. Биз запрет кылганбыз. Швейн отход, мед отход, шина ошолор баары эч жерге кирбейт. Азыр карап көрөлүк бейке анда. Дагы бизге жеткен бир маалымат боюнча бул жер жайыт жер экен, Ооба, жайыт. Документи бүтө элек. Жайыт жер. Эми ал Жайыт жерди таштанды кылып азыр убакыт иштетип атасыңар. Ооба. Аны жетекчиликтен кайрылып сурасаңар болот. Албетте, сиздер бул жакта Керек культивация кылып атам да. Биздин топурак менен Неге мынча көмүл көйүп кеткен? Бул өзү канча жылдан бери, 5-6 жылдан бери иштеп атат ошондон берки да. Бул айыл өзү Новополок айыл өкмөтү чоң да. Тетиги Агорго, жаңы конустар чоң болуп турган пластиктер бунун баардыгы акча. Кайсы фирма менен келишим түзүп өткөрүп атасыңар? Бизден келип эле жүктөп кетет. Келишим түзүп өткөргөнгө деле мүмкүнчүлүк. Бул деле Неге бекер берип атасыңар буларды? бекер эмес, биз акча кылып сатып. Акчаны каяка төгүп атасыңар? Ким алып атат акчаны силер тараптан? Акчаны эми бу жерде чогулгандан кийин немелер бар. Мисалы Бишкек санитардык полигонун биз дагы тартып атабыз учурдачы. Ал жакта бир фирма кирип алып чыккан үчүн аренда 960 миң сом ай сайын төлөчү. Кирип туруп ушундай пластиктерди алып чыккан үчүнчү. Тиги сатып алган фирма. Сатып алган фирма договордун негизинде төлөйт. Бирок андан тышкары дагы кирип туруп иштеген кишилерден сатып алат. Ар бир килограммын бир 17-18 сом тегерендечи. Сиздер бекер берип атасыңар буну? Жок, бекер берген жокпуз. Биз деле мына чогулткан балдар, алар ошо келип алып кеткендерге сатышат да. Чогулткан балдар сатышат. Силер сатпайсыңарбы? Жок. Бул жака кирип чыккан үчүн. Жок. Мен кылган жумушум мына рекультивация кылып, өрт чыгарбай, жыттантпай, жанагындай запретный предметтерди киргизбей, менин жумушум ошол. Каалаган адам кирип алып чыга берет. Бизден бир эле бала келип кетет, бир Дунган улутунда бир бала келип кетип жүрөт. Келип алып кетип атат пластиктерди. Анда Башка эч ким кирип ала албайбы? Жок. Неге именно ошол Дунган адам келип алып атат анда? Башка адамдар киргенге эмне уруксат эмес анда буларды бекер берип атсыңар? Бул деле, по-моему, бир 2 айдай болуп калды. Келип ошол эле алып, башка бирөөлөр билбесе керек. Эми алар келсе деле эч ким запрет кылбайт. Анткени булар свободный сатканга мүмкүнчүлүгү бар да, потому что өздөрү эмгеги менен чогултуп атат. Бул жердин аталышы кандай азыр ушул муниципалдык ишкана да бул жерде турабы? Бу жер полигон эле деп аталат. Полигон эле. Айыл өкмөткө карамагындасыңар. Айыл өкмөткө карамагында. Директору ким бул полигондун? Бу жерде директор жок. Директор жок. Жалгыз сиз эле ошондо? Мен эле. Мына бир Наталья Погрузчик бар, ошо менен түзөп тетиң эме Бардыгына сиз жоопту экенсиз анда. Ооба, мындай эмелер стеналар жасап, учпасын, өрттөнбөсүн, сасыбасын, жыттанбасын деп бүт эме кылып турам. Топурак менен жаап. Сиз жооптуу болсоңуз анда бул жер эмне таштандыларды үйүп салгансыз? Кайсы? Алар. Анан кайка барыш керек, эмне кылыш керек? Үстүнөн кайра рекультивация болуш керек эле да, илгери. Боло турган жагы бар да, бул эми келе атабыз биз. Азыр таштап атканыңар эле ушунчалык калды ошондо. Ооба да, мына боеке мына алып келип төгүп туруп, эмеге сортировка кылып атышат да. Анан буяка түртөм, кайра үстүнөн бери карай жаап келе атам. Бул сортировка кылгандарга аренда канча бердиңер? Арендага берилбейт, булар ушу тазалыкта иштеген балдар. Тазалыкта иштеген балдар? Кайсы сокулук тазалыктабы же Новополок айыл өкмөтүндө? Новополокко. Буларга кандай кызыкчылык анда? Тазалыктын кызматкерлери келип бул жерде эметкенге. Эмгек акысы азырактыктан, анан боолар калып кеткенден көрө эме кылып атышат да, үстүнө пайдаланып. Ошондо башка жумуштардын баарын кылып, анан буяка келип тургандан кийин сортировка болушат. Тиякты көчөнү тазалап келип буяка акча табышат экен анда. Новополовка айылынын ичинде бүт таза азыр. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей өзүңүздөр көрүп аткандай, бул жерде медициналык отходдор дагы турат. Бул медициналык отходдор жогорку категориядагы коркунучтуу отходдор болуп саналат. Буларды атайын өрттөөчү, жок кылуучу жайга барып өтөш керек. Мындай ачык жерде жатканга таптакыр. Эреже боюнча жол берилбейт. Анткени мынакей өзүңүздөр көргөндөй бул жакта кишилер дагы иш алып барып атат. Сортировка кылып аткан учурда бул жактан ар кандай оорулар жугуп калышы мүмкүн. Ошонун эсебинен эле ошол жуузган адамдын үй бүлөсүнө дагы ар кандай коркунучтар болушу мүмкүн. Бул абдан чоң эреже бузуу. Урматтуу көрөрман, мынакей Бишкек шаардык санитардык полигонунда эле Новополовка айыл өкмөтүнүн дагы санитардык полигону мынакей өзүңүздөр көргөндөй терилерди мишөккө салып туруп, бул жака дагы ыргытылып атат. Тиги өйдө жагында турат.
бул жагында турат. Кыскасы ушул жерде дүңдөн келип эле терилерди ырыткан экен да. Негизи бул терилерди мындай ырытканга такыр эреже жол бербейт. Бул терилерди калктуу конуштан 1 километр алыс жака атайын яма беккер деп коет экен. Ошол яманы казып, ичин бетондоп, сыртын үстүн бетондоп жабып, ошол жерге жооптуу бир адам дайындалып, ачып кайра жабып туруш үчүн. Андан кийин тышталыш керек болчу. Бул терилерден ар кандай жугуштуу оорулар мал аркылуу жугушу мүмкүн. Алардын катарында адамды өлүмгө алып келген Сибирь язвасы дагы бар. Бул санитарный полигон Новополовка айлык бөтө тиешелүү жер да. Бул өзү 2023 жылдын июнь айынан бери иштеп келатам. Мына тетиги бульдозердин арка жагынан бери карай бүт ушун топурак менен жаап, мурда өрттөнүп аткандардын баардыгын өчүрүп, рекультивация кылып келатам. Азыр мурдагыдан Кудайга шүгүр жакшы. Бүт могу топурактарды жаңы түшүрттүрдүм. Могу площадтын баарын жабам да. Анан бизге запрещающий жанагындай предметтер бар. Медотход, швейни, малдын өлүгү, тери, ар кандай ушул зыянкеч предметтердин баардыгын биз запрет кылып кабыл албайбыз. Болгону көрдүк баке бакта медициналык отходдор. Эми жанагындай үйдөн бир мешок менен келип калгандар бар экен. Ар бирин бирден карап отура албайсың. Мына биздин мусоровоздор менен келгендер мен деле кээде байкап калып атам. Үйдөн укол алгандар бар экен, бир шприцтер попадает болот. Наркомандар сайнат көбүнчө билесизби? Эми аны ар бир мешогун чачып карай албайсыз, түшүнөм, билем. Мына азыр өзүңүздөр көргөндөй бүт эти башка чейин могу топурак менен полный жабылып бүтөт да. Былтыркы июндан бери анан кийин ушул жерде эле жаптыңызбы? Ооба, тетигинден бери кар. Толук жабыла элек экен. Толук мына ушул бурая, Бул жерлер турат мынакей. Бул жерде курулуш таштандылар да турат туурабы? Ооба, Өзүңүз айткандай булар дагы болбойт. Могу ТБО деп коет да. Буларды жеке ушу Айлычы Новополовка айлык бөтөн тиешелүү болгондон кийин жергиликтүү жашоочулар алып келип төгөт экен, жана чака машина мененчи. Айла жок киргизсиңерби ошондо бул булар таштандыларды? ТБО келип кирип төгүп кетет. Кээ бирөөлөр биздин жана мекеме менен, ЖКХ менен договорлору барлары бар алып келип төгүшөт. Мунун эч кандай деле коркунучу жок деп ойлойм да, себеби могунун үстүн жапканга булар керектүү оокаттар болуш керек. Анан могу топурактарды мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, бүтү баштан баштап жаап келатам. Кудай буйруса дагы убакыт бар, биякты толук жаап бүтөм. Канча убакытта жаап бүтө аласыз? Эми муну июндан бери мисалы жарым жылда мынакей нол жерде турган топурактарды көрүп атасыз. Ооба, буну жаңы эле түшүрдүм. Нар жагы гектарга жакын жери жабылды да. Бул гектар өзү 2 гектар 15 сотый жер. Анан мына бул жагына стена кылдым. Бул жагына дагы жана салафандар учпай турган кылып, ондон жука слой кылып пока жаап коюп атам. Анан толук кандуу мына топурактар менен үстүн жаап бүтөм. Бирок кайсыл убакта экенин айта албайм. Бир 15 күндө бүтө албайсыз. Жок, аны болбойт. Аны айтышка кыйын. Себеби могу азыр баткак болуп атат. Бул келип төккөндө машиналарга тыгылып калып атат да. Кичине могу топурак сергей калса, үстүн жаап таштайм толугу менен. Анан могу азыр машина туруп аткан мусоровоз. Ушул жактар башка чейин мусорлар төгүлүп бүтсө, анан толук бүтөт болуш керек. Мен толук айтышка бизге деген жашоочулар азыр эле кайрылды да бир сыйра. Бул жер жайыт жер болчу. Малдар ушул жака да жайылат деп айтып атат. Жайлаганын көрүп атасыздар силер деле. Жайылат, поле турбайбы? Бул жерде деле жылкы оттоп жүрөт. Анан кийин мындай шамал менен деле бул салафан пакеттер учат. Мал жегенде эмне болот билесиз, салафандарды. Ооба, түшүнүктүү. Бул жерде ошол мал чарбачылык менен алектенгендер айыл жери салафандын айынан бир бодо мал өлүп калышы мүмкүн да. 100 миң сомго чыгым болушу мүмкүн. Андан кийин мындай көбөйтпөй, жол болсо бул жайыт жерди келип алып эле болбай, мындай башка жерге барып калктуу конуштан алысыраак жерге жайгаша турган максаттар жокпу? Ал максаттарды эми бул суроону биздин депутаттар менен жанагы мекеменин жетекчилери менен айлык бөт глава менен чечилип турган жумуш да, бул менин колуман келбейт. Жок, сиздин көз карашыңыз кандай? Көз карашым боюнча бул жерди негизи жайыт жерди мурун бербеш керек эле. Мен оюмча да. Эми бергенен кийин бирөө биротолу мына могу жерде место турат. Эми айылдын жанагы отходдордун баарын ташып туруп, толук жабыш керек. Мына мына башка чейин. Анан көчүп жаап көчүп деле койсо. Бул жерден канча бир 1 километр чыкпайт да алда сарай. 500-600 метр болсо жылкылар оттоп жүргөн. Километр болот. Мында көргөн алыс. Азыр жана сиз айткан берген суроо туура эле да, бир 15 күндө жаап койсо болобу депчи. Ал туура. Муну алып туруп, чоң бульдозер менен эле учпай турган кылып жаап койсок, мына жука салабы жабылып турбайбы? Салафан учпай турган кылып жаап койсок болот. Аны 15 күндө кылып койсок болот. Анан эмне эми бул жерден силер көчөсүңөрбү же алдагы сарайды көчүрөсүңөрбү?
Мисалы сарайда жылкы кармайт окшойт, жылкылар оттоп жүрөт бир 15-20дайчы. Ооба, бул ушу айылдын элдери да. Айылдын малдары андан кийин эми бул Мен жеке оюмча ушул могу полигон азыраак жери калды да. Ошол жер толгоно өзүнүн бул жердин эле службасы бүтөт болуш керек. Ошондо бир толук жаап туруп, жаап койсо болот. Анан дагы бир өтө орчундуу маселе бар да. Бияк жабылгандан кийин азыр биз күндө түндө дагы тетиги посттон бери карай бычканы жээктеп мындай рейд кылып карап турабыз. Себеби сырттан келген жанагы чакан портерлер бар го, грузовой. Ошолор көрүнгөн жерге төгүп кетип атат. Бир коркунучта ушуну бир тескеп коюш керек да. Албетте төгөт да, бул жер өзү силер жайыт жерди келип алып таштанды кылып атсыңар, анан портерлер карап Жок, бул силердин мага берген жообуңар же сурооңор туура эмес болуп атат, албетте. Ладно, муну деле жабалы, андан кийин деле көрөбүз. Биз ошолорду кайтарып буяка кубалап кирип атсак дагы ошол жака төгүп кетип атат, буяка жетпей. Анан бул жер жабылса, дагы ошол вопрос башталат да. Айыл өкмөт баш болуп жайыт жерин унутуп атсаңар, анан кийин башка адамдар деле кылат да, көрүп туруп. Муну негизи башында бербеш керек эле. Бербеш керек болчу. Мурун башында бербеш керек эле. Анан бул жерди берип коюп, эми айла жок, муну могу жер иштетип туруп, анан жаап тегиздеп, кайра жер кылып койсо болот. Бирок мен жеке өзүмдүн оюмда бар да ошондой. Жер болбойт байке, такыр болбойт, бул жер туурабы? Жок, эми аны мындай эле бир тозуп коюш керек. Тозуп. Жер болбойт. Тозуп коюш керек. Болбойт, анча жер болмок эле. Айдоо жерге да, жайыт жерге да жарбайт, наоборот, тоспосоңор бул жака малдын баары кирип. Жок, үстүн толук жабыш керек топурак менен. Анысы жана силер айткандай, менде деле мал кармайм. Ушул жердин тургунумун. Анан монда салафан жейт, ар кандай бир отравление болгон бир жана помойлор бар, ошолор да түшүп калышы мүмкүн. Ар бирин мындай эметип карап отура албайсың да. Ар ким ар кандай экен. Мен аты жөнүм Шыгаев Канымет. Мен ушул жердин жашоочусумун да. Үйүм ушул жерде, бул жерде жашайм. Анан могу жерге ушул свалкага, могу постко атайын иштеп көрдүм менчи. Ушул элдин көйгөйүн бир билеличи, эмне бул жакта эмне болуп атат деп. Эми буяк свалканы барып көрүп келдиңер. Бул жерде нелегальный документ деген жок эчтеке. Бул жерге бизге 2-3 жыл мурун айыл өкмөтү келип, моякта болчу, буякта төкчү, буякка которуп бергенде анан айыл өкмөтү айткан, ал деген эми бул ушул Новополовка айыл өкмөттүн гана музуру төгүлөт, башка машина кирбейт деп. Эми андан бери 2-3 жыл өттү, көрдүңөр музур тоол уже тияк. Бардак. Бир Улукбек деген бала келип иштетти эле да, ушул айыл ушул баланы суранып атат да, ушуну келип ушул бала порядокко келтирген. Анан ал баладан алып коюшту, эмне болду, бошоп кетти. Бул келди, ушул келгенден бери мына көрдүңөр көйгөй. Укмуш болуп атат. Эми буякта Бишкектин почти жарымы келет. Мен иштеп көрдүм, списогун билем ошондо. Иштеп жүргөн убакта канча убакыт иштедиңиз, жана кайсыл жерлерден таштандылар келчү эле, жана кандай таштандылар келчү эле ошол маалда? Мен иштеп жүргөн маалда ушу Шибеяны киргизчү эмеспиз. Анан могу частный поликлиниканын мусорун киргизчү эмеспиз. Анткени ал деген өтө кооптуу деп ошонун баарын киргизчү эмеспиз. Анан ушу Новополовканын машинелери эле кирчү. Ушул болгону. Азыр Бишкектин жарымы келет да, почти Ак Ордо, Ак Өргөт, бүт мыяктан Бош базардын биягынан бери бүт келип атат. Могу жерде Сарыөзөн деген базар бар. Сарыөзөндүн мусорун биз жолотчу эмеспиз. Азыр агып атат мына. Биякты бүт ушу Сарыөзөн толтурду да. Бул жерден мен таң калып атам, мындай карай турган киши барбы, спрос барбы деген жок. Келген машина артка кетмей жок да, бүт эле кирип атат азыр. Полный. Улукбектин убагында тартип бар болчу. Кирчү эмес, ошолорду киргизчү эмес. Чужой машина кирчү эмес. Ал адам азыр кайда? Улукбек. Ал адам бошоп кеткен, ошол ал деген ушул жерге жана сортировочный завод курам деп аракет кылган. Бүт проектисин түзүп, ушул жерге куруп, жана салафан менен бакылашка да бу жакта көйгөйчү. Ушуну прессовать эткенге завод курам деп аракет кылган. Ал баланы бошотуп жумуштан алып койду, анан могул баланы алып келди, бүттү. Ушундан бери кайра көйгөй башталды да. Эми бул сасып күйсө кой. Эгер күйө турган болсо, Бишкектин пожарный чакырбаса өчүрө албайсыз. Көрдүңөр көзүңөр деле тартып. Же немеге өткөрүп берсин мамлекетке. Документальный как положено кылып, же ошондой завод бир балакет кылып тосуп туруп иштетсе болот эле да. Андай деген жок. Буякта келген эч ким деле жок. Караган ушул айыл өкмөтүнө карайт. Анан калган айыл өкмөттөн бар сурап билсеңер болот. Ошол могу жерде айланада жашаган элдин спросу ушул болуп атат. Ошол жана Улукбек деген баланы кайра алып келсе, жана сортировочный немесин заводдун пресс подпочкасын курса сонун болот эле да. Моундай бардак болбойт эле.
Анан ушул эми могул жерде мына могул Заря базарында да бар жана частный поликлиника. Биздин өзүбүздүн тынчтыкта бар. Ушунун мусорлары каяка кетип атат деп ойлойсуңар? Мына ушунун баары агып келип атат да. Буга деген ошол хотя ушул поликлиниканын мусорун бир яманы кастырып туруп ошоңо көмдүрсө болмок да. Андай деген жок. Санитардык абалды кичине карап койсо болмок. Санитардык абал жок эсе, жок. Ушул бизде көйгөй.